Ошентип бүгүн мынау үйдү косметический ремонт кылыш керек, кичине боектон кошуп водомесенкага түш берип, оранжевый цвет, персиковый цвет тандап алып, вазылдатып аралаштыра баштадым. Өткөндө айтып кеткендей мен немеде да иштейм да, акушер, гинеколог, уролог, невропатолог, сексопатолог, маммолог болупчу. Ошо бүгүн немеде роддомдо сменде мен элем, дежурный врач. Анан по пути мынау ремонтту да кылып коеюн деп турсам, срочный скорый бир келин алып келип калды төрөткө. Анан деп эле ишти таштап атып чыктым. Чыгып эле жүгүрүп сразу колдорду жууп, бизде врачтар колду жуугандан кийин артышпайт да. Ошол бойдон кирип кеттим, родзалга алып киргиле деп. Родзалга алып кирип коюшкан экен, кирип атын сурасам, Кашкайым дейт келини. Төрө эми уф деп жеңил дем алып, уф деп ыйынып төрөбүн десем, жок деп уялат тартынып. Ой, эмнеден уяласың, жылда эле мен сени төрөтөм го, төрөй бер десем, жок мен күйөөм чакырың дейт. Кой эми 5ти төрөдүң го десем, жок дейм, чыгып туруң, уялып атам мен дейт. Чыгып туруң деп эле өзүнчө эле нерв болот, болуптур деп чыгып турдум. Чыгып тургандан кийин кайра чыдабай кирдим. Эмне болуп атасың десем, күйөөм чакырың. Күйөөң жок, жинди болдуңбу? Бишкекте экен командировкада деп алдап атып. Звонок кылсак, али бери бара албайм деп атат. Кой төрөй берем десем, анан макул деп анан зорго алдап төрөттүрдүм, эптеп төрөтүп анан бул 5-чи баласы да болчу. Кыз төрөдү, өзүнө окшогон жакшынакай помпойгон кыз төрөп алдым. Мына карачы, байтан бери эле тырың-пырың дейсин. Ошентип шейшептерин алмаштырдым. Алмаштырып, мына туугандары дагы келди көргөнү. Не болду дейт. Кыз болду десем, жакшы болуптур дешип сүйүнүп калышты. Бул келинди регистрация кылып, Кашкайым экен аты. Кызынын атын не коебуз дешти эле. Кызынын атын не коёйлу? Сиздерден бир кеңеш. Бүгүн ден милиция экен. Ден милиция Жеңишгүл деп койсокпу же Капитанка деп койсокпу? Кызынын атын таппай силерге коёйлу дедик. Комментарийге жазып койсуңуздар. Будан чоң эжеси турмушка чыгып кеткен, өзүнүн тирилиги менен. Дагы бир агасы армияга кеткен, ал убойныйга. Дагы бир агасы бар, ал агасы армияда дагы, ал дагычы. Анан жанындагы кара ошол будан чоң эжеси, эң кичинеси ушул болду эми. Мынтип төрөттөн кийин ылымылык шорбо беребиз. Шорбону ичип, шордуу кылып туруп беребиз. Анан жатты, палатага чыгарып койдук. Баласынын акыбалы жакшы, энесинин акыбалы дагы жакшы, Кесарева болбой, эсен аман төрөп алды. Разрыв эч нерсеси жок. Буюрса жакшы болду баардыгы.